Көптөгөн орозо кармоочулар бар. Орозосунан суусап чаңкоодон жана ачкалыктан башка эч бир пайдага жетпейт. Түн уйкудан туруп нафил ибадат кылган канчалаган адамдар бар. Мунусунан уйкусуздуктан башка эч бир пайдага жетпейт. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ушинтип ыйык Рамазан айы да аяктап калды. Дал ушул кеңпейилдиктен, сабырдуулуктун, берешендиктин айында биз көргөн жана кылган амалдарыбыздан үлгү тарбия алабыз. Дал ушул максатта биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө ыйык Рамазан айынын тарбия кеңештери туурасында сөз кылмакчыбыз. Эмесе көрсөтүүнүн аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah. Дүйнөлүк маданияттагыдай эле ислам маданиятында да айрым бир нерселерди, айрым бир убакыттарды жогору баалоо түшүнүгү бар. Маселен, Хажарул Асвад бардык таштардан даражасы жогору. Аптанын жума күнү башка күндөргө караганда артыгыраак. Азирети пайгамбарыбыз жашаган доор башка доорлорго салыштырмалуу алда канча жогору. Дал ушул сыяктуу Рамазан айы да башка айларга караганда ары берекелүү, ары ыйык ай болуп саналат. Ошондуктан бул ай 11 айдын султаны деп аталган. Рамазан ай анын ичинде 10 күнү рахмат күнү, ортоңку 10 күнү кечирим, магфират, акыркы 10 күнү тозок отунан куткарылууга себеп болгон улук, сооптуу ай бул Рамазан айы болуп эсептелет. Рамазан айы ошол өзүнүн ичинде кадыр түндү камтыганы менен эң кымбаттуу. Ошондой эле Рамазан айы таравих намаздары менен. Рамазан айы өзүнчө бир куттуу ай. Асыресе анын куттуу ай болушунун да өзүнчө себептери бар. Эң ириде анын себеби ыйык Курандын ушул айда түшкөндүгүндө. Рамазан сөзү ыйык Курандын бир жеринде гана өтөт. Анда мындай делет: Рамазан айы бул айда адамдарга туура жол болуп, ушул туура жолдун жана жакшы менен жаманды ажыратуучунун ачык далилдери катары көрсөтүлүп, Куран түшүрүлдү. Ааламга нурдун келе баштагандыгы, адамзаттын караңгылыктан жарыкты издеп, ошол жерден чындыкты тааный баштагандыгы. Улуу пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга пайгамбарлык Куранның келе баштагандыгы менен улуу деп эсептелет. Кадыр түнү орозонун эң акыркы 10 күнүндө изделиши айтылат. Бирок уламалардын көпчүлүк пикири негизинде 26-сынан 27-сине өткөн түндү кадыр түн деп ишенип келебиз. Рас, Рамазан айы ар бир мусулман үчүн жараткандын кечиримин алууга кең мүмкүнчүлүктөрдү шарттаган ай. Адам баласы өмүр улап келе жаткан мынабу дүйнөдө кыбыр эткен жандын баары ар түрдүү ыпластыктардан тазаланууга, арылууга муктаж. Рамазан айы да дал ушул максатта ар бирибизге таза ниет менен жакшы, изги амалдарды аткарууга мүмкүндүк берген өзгөчө учур. Ден соолугу чың балакатка жеткен ар бир мусулман ыйык Рамазан айында орозо кармап, убактысынын ар бир мүнөтүн жакшы амалдарды аткаруу менен өткөрүүгө тийиш. Анткени бул жашоодо аткарылган жакшы амалдар акыретте өз жемишин берери шексиз. Дал ушул ыйык айда орозо кармоо тууралуу ыйык Куранда төмөнкүдөй айтылат. Эй ыймандуулар, силерден мурдагыларга буйрулгандай эле силерге да орозо кармоо буйрулду. Бул орозо силердин такыба болууңар үчүн. Орозо белгилүү күндөрдө гана кармалат. Силерден ким ушул айга туш келсе, орозо кармасын. Айтайлы бизге тарбиянын сабырдуулукту Рамазандагы орозо күндөрү эң чоң сабырдуулукту Рамазанда орозо кармоо менен билсек болот экен. Бирөө менен ушунчалык бир оор сөз сүйлөгөнгө, бир жаңжалдашып кетүүгө себеп болуп калганда да мен орозомун деп жооп берип, сабырдуулугуңузду ченеп, сабырдуулуктун түбү сар алтын деп мына ушул орозо ушу тарбияны берет экен.
Орозо бизди бул жалган дүйнөнүн жамандыктарынан, ал эми акыретте тозок отунан сактаган жана да күнөөлөрүбүздүн кечирилүүсүнө себепкер болуучу динибиздин 5 шартынын бири жана өтө чоң мааниге ээ ибадат болуп эсептелет. Илгертен ислам динин карманып, анын баалуулуктарын урпактарына өткөрүп өмүр сүрүп келген ата-бабаларыбыз орозо тууралуу, анын пайдасы, сообу жана фазилети тууралуу аят хадистердин негизинде өздөрүнүн уңгулуу нуска кептерин айтып калтырышкан. Мисалы 30 күндүк орозо ой тазартар жолошо деген кеп да мына ошондон калган. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah. Рамазан айында мусулмандардын жашоосу алардын ага чейинки күнүмдүк жашоосунан кыйла жакшырып айырмаланат. Анткени дал ушул айда канча миңдеген мусулмандар бир максатты көздөп, бирдей ибадат аткарып, бирдей жашоо образын жүргүзүшөт. Алар бул убакыт аралыгында жалаң гана ачка жүрбөстөн көз, тил, кулак жана башка мүчөлөрдү да күнөө иштерден коргоп, жан дүйнөсүнө, дилине ыйман нурун толтуруп, ар кандай күнөөлөрдөн арылашат. Орозо бизге чыдамкайлыкты, эрктүүлүктү жана инсандын өзүнүн каалоолорун чектөөнү биз орозо мезгилдеринде үйрөнөт экенбиз. Кандай жаныңыз суу ичкенди каалап турат, тамак жегенди каалап турат, жана башка көптөгөн нерсени каалап турса, мына ушул каалоону чектеп Рамазан айында ошол сабакты үйрөнөт. Орозо адам баласынын ар кандай күнөөлөрдөн оолак туруп, өз напсисин көзөмөлдөсү үчүн эң ыңгайлуу учур. Адам баласын жалкоолукка жетелеген, ибадаттарды толук аткаруусуна тоскоол болгон нерсе бул ашат оюну. Андыктан орозо кармоо жолу менен адам аз тамактанууга, ачка жүрүүгө жана сабырдуулукка үйрөнөт. Мына ошентип инсандардын ибадат үчүн дили, жүрөгү даяр болот жана ал адамдын боорукердик, мээримдүүлүк сыяктуу сезимдери күчөп, өзү жашаган коомдогу ачка калган адамдардын абалын жакындан түшүнө баштайт. Деги эле ички тулку бою менен, ички дүйнөсү менен Аллахтын гана ыраазычылыгын тилегендиктен бул Рамазан айындагы ачка жүрүү, бул орозо өзүнчө бир ардактуу жана Аллах ошон үчүн бул Рамазандагы момундун кармаган орозосун мен өзүм соон мен берем деди. Орозо кармаган адам ачууга алдырбай, өз ачуусун жеңе билүүнү да үйрөнөт. Азирети пайгамбарыбыз да өзүнүн куттуу хадистеринин биринде минтип айткан. Орозо кармаган учуруңарда бирөө силерге тийишсе жөн гана сыпайы түрдө мен орозо кармаган адаммын деп жооп бергиле. Дал ушул хадисте айтылгандай, орозо адам баласынын өзүн өзү көзөмөлдөп, колго алуусу үчүн эң ыңгайлуу жана пайдалуу жол. Ал адамдын эркин күчөтүп, адамгерчиликтүү мүнөздөрүн калыптандырат. Ичимдикке берилгендерди ичимдиктен, залымдарды зулумдуктан, жаратканын эстебегендерди кайдыгерликтен, жардыларга жардам кылбагандарды сараңдыктан сууруп чыгып, ак жолго багыттоочу ай. Жогоруда айтылгандай, жакшы ниеттер менен жакшы амалдарды аткарып күн кечирсек, Рамазан айынын кадырына жетип, өз насибибизди алган болобуз. Көрсөтүүнүн аягында Рамазан айы ар бир үйгө тынчтык жана береке кут алып келүүсүн жараткандан сурап сиздер менен кош айтышмакчыбыз. Келерки көрсөтүүгө чейин көрүшкөнчө аман болуңуздар. Бүгүн биз Учкун айылынын эли менен бирге Бордош казак элибиздин уулу, кыргыз элибиздин баласы Асканов Жактай аганын үйүнө конокко келдик. Келген үйүбүз улуу Рамазан айында ооз ачтырууга даярданып жаткан кез экен. Ал эми үй ээси Жактай ата, жубайы Улболсун апай экөөбү үй борундагы отургучта келген конокторду күтүп турган кези. Мына аргачар качан болот? Саат 8
16'da mı 8-17'de var. 8-17'de ablasamız mı? Rahmet. 8-17'de deydi. Әлі 18 минут бар екен абыздасарға. Оз ажарга жакын бирине кийин жетишкен коноктор минтип келе башташты. Коноктор толук келгенче биз жактаятта Улбулсун апа менен маектешип турдук. Құдағиларымды ауыздарын аштырып, етейін деген ниетпен Құран оқытып, сөйтейін деп отырмыз айналайын. Мына минтип көптөн күткөн кудалар да келе баштады. Бардык нерсенин башаты болот эмеспи? Боордош элибиздин ата-бабалары бул жерге 1930-жылы көчүп келип отурукташып калышкан. Алгач айылдын баштагы аты Алты Барак болгон дейт Аманжан ага. Менин нагачыларым, кыргызча тайекелерим 6 үй болуп келген. Токобайдын балдары 6 болуп, 6 боз үй тиккенде 6 барак деген несі болгон. Сол 6 барак деп 80-жылга чейин 6 барак деп калган. Аманжан аганын айтымында казак-кыргыз бир тууган эл. Чакырган коноктордун арасында кыргыз кудалары да бар. Жакындап кыз алып атырмыз, кыз берип атырмыз. Куда болуп, казыркы мына революциядан кийин биз бөтөн деп өзүмүздү революциядан кийин көрмеймиз да. Оз ачуу убактысында келип калды. Токторун Алла ден соолук берсин, узак өмүр берсин, бакыт дөлөт берсин. Осы үйдөн жакшылык кетпесин, Кудайларың кабыл болсун. Амин. Аллаху акбар. Бир борубуз казак элин ооз ачтырганда биринчи жана экинчи тамакты бөлүп алышат экен. Ал эми биринчи тамагы кандай болду экен? Birinci tamam bizdin sal boyunca şaydan keyin buğdak veririz. Buğdaktan keyin düşmanlarımızı veririz, etimizi veririz. Биринчи тамакты тасмалга жөнөткөн соң Улбулсун апа экинчи тамактын камын көрүү менен алек. Батыр Назым жебек канча коя берейин ба? Камыр чыгарылган соң үстүнө пияздан даярдалган шорпо куюлат. Казак тилинде турдук деп аташат. Камыры бышкан соң чык куюлуп, анын үстүнө устукан даярдалат. Устуканды кимге тартат, сиздер менен бирге күбө болобуз. Беш бармак жасаганда биз басты үлкөн кишилерге жасайбыз. Үлкөн аксакалдарга, жан басы менен. Онан кийин кудагыйга жасайбыз. Онан кийин айылдаштарга жасайбыз. Онан кийин кыздарга, күйөө балдарга сөйтүп жасайбыз. Етти. Өзүңүздөр көргөндөй минтип беш бармакта даяр болду. Эми даяр тамакты конокторго тартабыз. Коноктор алдыларына келген беш бармакты алгач улуулата этин бөлүшөт. Беш бармак жейилип, устукандарда болгон соң келген коноктордун аксакалы батасын берди. Мына оразаңыз кабыл болсун устагаңыздарга. Бәріміз аман болайық, балашағы аман болсын. Осы үйден демметкен арбақтарға баршамын башларыңа bağışladım. Kudaydan rahmet, Peygamberden şefaat olsun. Жаттаған хадистерimiz қайталайыз, Hadis-i şerif el-cennetü tahta akidanib ümmühat tazallık imanın bir bölügü. Ар бир мусулман адам баласын ислам жолунда тарбиялоого милдеттүү. Анын тили чыккандан баштап эле ага шарият илимдери жөнүндө көбүрөөк айтып түшүндүрсө, аны бат кабыл алып эсинен чыгарбайт. Bir bölügü. Баланын тили азыркы мындай жашка караганда балдар тили бат келет да, эмнени үйрөтсөң ошон батыраак жатташат. Балага жакшы бол, жалган сүйлөбө деп сөз менен айтып тарбиялоодо аздык болот. Анткени ага ата-эненин жүрүм-туруму да чоң таасир берет. Алгач ата-эне баласына өзү үлгү болсо, аны көрүп бала да ошондой тарбия алат. Балада биринчиден аларга жалган сүйлөш керек. Балага дайым туура түшүндүрүш керек. Мисалы үчүн эгер бир катачылык кылып койсо,
ошол катачылыгына жаман жагын айтып түшүндүрүп кичине болсо дагы зыяны тие турганын туура айтыш керек да. Ошондо бала туура кабыл алат. Эгер биз алга жалган айтып, тигиндей кылба, мындай болуп каласың, мындай болуп каласың деп башкача түшүндүрсөк, бала ошондой түшүнүп, ошондой кабыл алышат да. Балага биринчиден эч кандай жалган жолдо тарбиялабаш керек да. Баланы жашына карабай тили чыккандан баштап эле тарбиялык маанидеги же жеңил болгон атайын балдар үчүн хадистерди жаттатып, маанилерин түшүндүрүп үйрөтүүнүн да таасири чоң. Хадистердин мисалы үчүн жеңил, анан тарбиялык маанисине карап, мисалы үчүн тазалык имандан деп жаттап турабыз. Кыргызчасын биринчи же орусчасын жаттатып, анан дагы тазалык эмне экенин үйрөтүп кетебиз балдарга. Мусулман адам баласына намаз жөнүндө 7 жашынан баштап үйрөтө башташ керек. Арам менен адалды, кара менен акты айырмалай билүүсүн түшүндүрүп, дин жөнүндө маалымат берип, туура тарбиялоо керек. Боорукер меримдүү Аллах Тааланын аты менен баштап, төк десеңиз мейли төгөйүн, төгүлгөн бойдон жөнөйүн. Тагдырым ырга аралаш, боорукер меримдүү Аллах Тааланын аты менен баштап көрөйүн. Урматтуу мусулмандар, урматтуу кыргыз журту, урматтуу замандаштар, ыйык кереметтүү кадыр түнүңүздөр берекелүү болсун. Ушул ыйык кереметтүү кадыр түнгө жетишкен бардык мактоолорду Аллах Таалага айтып болгон соң, жана биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга саламдарды айтып болгон соң, бүгүн сиздер менен биз Манас жаңыры телеканалы жана ошондой эле Марват ТВ студиясы түз эфирде. Кудай буйруса, ушул 6га чейин сиздерге биздин жалпы чыгармачыл топ сиздерге кызмат кылат. Ошондой болсо да, ушул бүгүн сиздер менен биз 1 саат бою кадыр түндүн адеби жөнүндө сүйлөшөбүз. Андыктан ушул биздин урматтуу, сымбаттуу, салмактуу конокторубуз келген, анда сиздер менен тааныштырып өтөйүн. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын Азирети муфтийдин катчысы Мирзат Барпыбеков устазыбыз келген. Кош келдиңиз. Жана ошондой эле Кыргызстан Ислам университетинин окутуучусу Мирзат устазыбыз, кош келдиңиз. Орозоңуз кабыл болсун, майраңыз менен. Жана ошондой эле өзүңүздөр билгендей, ошол жака барып окуп, ошол жака зыяратка барсам деп ат аталса куту сүйнөт дейт. Ыйык Мекке шаарындагы Аль-Куро университетинин студенти Абдуали Акматов устазыбыз келген. Кош келдиңиз. Ушул ыйык кереметтүү, Кудай буйрса, урматтуу мусулмандар, ыйык кереметтүү биздин Мекке шаарыбыздан келген Абдуали устазыбыз дагы Кудай буйрса бүгүн сиздерге ушул 1 саат бою өзүнүн буйруса насааттарын жана кадыр түнү жөнүндө сиздерге жакшы насааттарын айтып берет деген ойдобуз. Анда кош келдиңиздер. Биринчи суроого өтсөк, ушул кадыр түн деген эмне? Анда устаз сизден баштайлы. Кадыр түн эмне болуп түшүп калды эле? Бир ушул мусулмандарга жалпы түшүндүрүп берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү жана боорукер Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Бул суроого жообун Кудай Таалам өзүнүн сөзүндө айтып койгон. Кудай Тааламдын сөзүдөн чындык сөз жок, Кудай Тааламдын сөзүнөн туура сөз жок. Куранда Кудай Таалам ушундай дейт: "Инна анзалнаху фи лейлатил кадр." Биз Куранды ушул кадыр кечесинде түшүрдүк. "Ома адрака ма лейлатул кадр." Эй Мухаммад, бул кадыр кечеси эмне экенин сен билбейсиң. Сен билесиңби? Суроо иретинде пайгамбарыбызга кайрылып, сен кадыр түн эмне экендигин билесиңби деп туруп суроо берип, артынан жооп берет. Лейлатул кадри хайрун мин альфи шахр. Кадыр кечеси 1000 айдан дагы жакшыраак. 1000 ай деген сөз 83 жыл 4 ай болот экен. Ушул башкача айтканда кадыр түндө кылынган ибадат, Кудай Таалага кылынган таат ибадаттардын сообу 1000 айда кылынган 83 жыл 4 ай кылынган ибадаттын соогуна тете. Бүгүнкү бир түндүн өзүндө кылынган. Муну себебин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде ушундай тастыкталат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан пайгамбарыбыз өз сахабаларга кайрылып, сахабаларды таат ибадатка, Аллахтын динине берилүүгө кызыктырып, башка өткөн пайгамбарлардын, өткөн үммөттөрдүн
кыссаларынан айтып берет эле. Кээ бир үммөттөрдө батырлар болгон, Аллах Тааланын дини үчүн согушуп, миңдеген жылдар бою, миңдеген айлар бою согушкан. Мисалы, ошол 1000 ай согушкандыгы тууралуу бир батырды айтып бергенде, сахабалар сурашат: "Я Расулаллах, биздин өмүрүбүз кыска болсо, мынчалык бизде мүмкүнчүлүк жок болсо, биз дагы эгерде өмүрүбүз алардыкындай узун болгондо, балким биз дагы ушундай улуу соопторго жетишип, Кудайдын жолунда даават кылып, жихад кылып, таат ибадатыбызды ушинтип арттырат элек" десе, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа кылып, Аллахка дуа кылган, жооп катары Аллах Тааладан ушул аяттар түшкөн. Инна лейлатул кадри хайрун мин альфи шахр. Пайгамбарыбызды сооратыш үчүн, пайгамбарыбыздын үммөтүнү сүйүнчүлөп, алардын көкүрөгүнү жеңилдетиш үчүн Кудай Тааладан берилген бир артыкчылык, бир мүмкүнчүлүк. Бул бир түндө эле ошол мен сага бир түндү бердим, ошол түндө ибадат кылсаңар, ошол кылган ибадатыңар ошол мурдагы үммөттөр 1000 айлап кылган ибадаттан көрө ошол түндө кылынган ибадат жакшыраак болот деп сүйүнчүлөп берген. Сүйүнчүлөгөн. Жакшы. Анда ушул Мирзат устаз айтсаңыз, ушул негизи эле Кыргызстан Ислам университети муфтиятталалы ушул Кадыр түн адеби кандай болот? Биздин азыркы телекөрүүчүлөргө кызык болушу мүмкүн. Анткени жаштар жылдан жылга саны көбөйүп атат. Кандай тоссок болот деген да суроолор өтө көп. Токтолсоңуз ушуга кененирээк. Эми негизгиси Кадыр түн болуп, мындай жылдагы 365 түндүн эң улуу болуп калыш себеби эмне? Себеби ушул түндө Кур'андын түшүрүлүшү. Анткени ошол эле ыйык Кур'аныбызда Аллах Таала ушинтип айтат: Хамим вал китабил мубин инна анзалнаху фи лейлатин мубарака. Аллах Таала Хамим деп туруп, вал китабил мубин дейт. Ушул ыйык Кур'анга антишем дейт. Инна анзалнаху фи лейлатин мубарака. Биз бул Кур'анды берекелүү бир түндө түшүрдүк дейт да. Демек ушул Кур'ан түшкөн түн өзү берекелүү түн болуп эсептелет. Ал эми ошол берекелүү түн кайсыл түн дегенде, кайра экинчи бир Кур'андын аятында Аллах Таала эмне? Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Биз бул Кур'анды Кадыр түндө түшүрдүк деди да. Демек бул Кадыр түн болуп мынчалык баягы кадыр барктуу болуп калышынын себеби бул биринчи Кур'андын түшүшү. Өзү Кадыр деген сөздү дагы чечмелеп келгенде, Кадыр деген сөз араб тилинен баягы алымдар чечмелегенде эмне дейт? Кадырдын бир мааниси баягы өлчө. Демек адамзатынын тагдыры жазыла турган күн дейт да. Ушул күнү. Ушул түндө демек Аллах Таала бир жыл кийинки боло турган жалпы жаратылган маклуктардын бардыгынын тагдырын эмне белгилейт дейт. Демек бул бир мааниси. Экинчиси Кадыр деген бул өзү биз кыргыз сөзүндө деле эмне баягы кадыр барк деп коебуз. Кадырына жетүү. Кадырына жетүү деген. Демек ошол бул түн кадыр барктуу болгондуктан кадыр болуп аталып калган дейт да. Демек бул түндүн ушунчалык башка түндөрдөн баягы кадыр баркы жогору. Анын эң негизги себеби ошол Кур'андын түшүшү. Ал эми Кур'ан эмне үчүн түшүлдү? Аллах Таала ошол эле башка бир Кур'андын аятын ушинтип айтат: "Шахру рамадан аллази унзила фихил Кур'ан худан лин-наси ва баййинатин минал худа." Бул Рамазан айы дейт. Ушул Рамазан айында Кур'ан түшүрүлдү. Эмне үчүн? Адамдарга туура жол көрсөтүш үчүн жана ошол туура жолду баяндаш үчүн дейт. Да, демек Кадыр түндөн максат адамзатка туура жол көрсөтүү, ошол эле Кудай Таала өзү ыраазы болуп бизге жол кылып көрсөтүп берген динди таануу болгондуктан, демек Кадыр түн тосуу дагы биринчи кезекте ошол максатта болуш керек. Демек баягы күнүбүздө көрүп жүрөбүз. Кадыр түн дегенде кээ бир жерлерде, мисалы өзүбүз билип калабыз, көл жеринде ысык көлдө Кадыр түн деп Кадыр түн тосушат, ыр кече өткөрүп, же болбосо жаштарыбыз Кадыр түндө чогулуп алып, баягы таңдан кеч киргенден таңга чейин уктап алса эле ушул Кадыр түн экен деген ойлордо бир ушундай чогулуп өткөрүп жүрүшөт. Бирок шариятыбызда көрсөтүлгөн ошол кечте демек эмне? Шарият баягы ислам динибизде көрсөткөн тартиптерге ылайыктуу кеч өткөрүү. Ошонун эң негизгиси демек колдон келишинче ушул кечеде Кур'анды көп окуу. Анткени бул орозо айынын башка айлардан улук болуп калыш себеби дагы ошол Кур'андын түшүү себебинен.
жана ушул кадыр түн кадыр бартуу болуп калышты ошо Куранды түшүр себебинен болгон үчүн демек колдон келишинче Куранды көп окуу, Куранды окуганды билген адамдар болсо, эгер андай болбосо демек ошол колдон келишинче канчалык Куран окуганды билеби же болбосо бир жакшы шариат сөздөрүн сүйлөшүп олтуруп, кыскасы демек Кудайды эстөө менен анан бири-бирине жакшы бир акыл насааттарды айтуу менен өткөрүү. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер куттуу орозону көрүп жатасыздар. Бүгүн сиздер көрүп тургандай ушул биздин конокторубузга өзүңүздөрдүн кандайдыр бир балким суроолор болсо, балким сунуштар болсо, же балким каалоо тилектер болсо 2210 кыска SMS аркылуу өзүңүздөрдүн оюңуздарды билдирсеңиздер болот. Сиздерге кызмат кылууда. Анда ушул устаз айтсаңыз, негизи эле ушул кадыр түндө ушул Меккеде, ыйык кереметтүү Меккеде кандай өткөзүшөт? Кандай сабактарды алсак болот? Анан ушул кадыр түндө кандай ибадаттарды кылсак болот? Кадыр түндө негизи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөттөрү пайгамбарыбыз кандай өткөргөн болсо ошондой өткөрсөк, пайгамбарыбыз кандай кадыр түндү издеген болсо ошондой издесек. Маселе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыркы 10 күндүктөн издегиле дейт. Акыркы 10 күндүктүн Рамазандын акыркы 10 күндүгүнүн так түндөрдөн издегиле. Пайгамбарыбыз акыркы 10 күндүктө белин бекем байлап, аялдарын ойготуп, ошондой ибадатка бекем болгула деп буйрат эле. Бүгүнкү күндө ушул Меккедеги, Майдинадагы жана башка ошол араб өлкөлөрүндө биз көрүп билип жүргөн нерсе, акыркы 10 күндүктө бардык мамлекеттик кызматтагы кишилерби, студенттерби, кайсыл ар бир жаран пайгамбардын үммөтүмүн деген киши өзүнүн убактысын бөлүп, акыркы 10 күндүктө этикаф менен, айрыкча мисалы Харам мечитинде биз Меккеде көрүп жүргөн нерсе, Харам мечитте жык жыйма эл этикафка отурат, такай. Ушул этикафты түшүнүп кетсеңиз, баягы этикаф бул кыргызча мааниси кандай болот элге баягы? Бир этикаф деген сөз бир нерсеге берилүү деген мааниден келип чыгат. Бирдемкеге берилип, демек ошол өзүн арноо деген маанинде. Ошол Аллах Тааланын ибадатыга өзүн арнап, кээ бирлер негизи биздин мазхаб боюнча бир сутка эсептелет этикафтыкы. Мисалы, шам намазды бүгүн шам намаздан кийин кирсе, эртеси күнү шам намазга чейинки 24 саат аралыкта ниет кылып мечитте жалаң Аллах Тааланын ибадатыга берилип, намаз окуп, Мирзат Таксыр айткандай Куран окуп, дуа кылып, зикирлерди кылып, ошол жалаң ибадат менен берилет. Дүнүйө иштерге байланган нерселер менен алек болбойт. Ошол этикафка турушат, ал жерде намаздарын окушат, зикирлерди кылышат, Аллах Таалага дуа кылышат. Айрыкча кадыр кечелеринде ушул 26-сынан 27-сине өткөн түн бизде адатка айланып калган бул нерсе кадыр түн деп аалымдарыбыз белгилегендей. Анан ушул күндөрдө өздөрү бардык бирөөлөрдү ооз ачтырып, садакаларды берип, ошол күндөрү ибадаттарына ашыкча бекем болушат. Ушул түндү мүмкүнчүлүктү текке кетирбеш үчүн колунан келген ибадатта болушат. Ушу устаз айтсаңыз, мынакей азыркы биздин Кыргызстаныбызда жылдан жылга мечиттер батпай, жаштар дагы өзгөчө көп. Ушул кадыр түн айрыкча баягы аял кишилер, апаларыбыз, эжелерибиз кайсы жерден тоссок болот деп көп чалуулар болуп атат. Ушул аял кишилер кандай тосса болот? Шарттар каралганбы? Негизи эгер баягы биз албетте бардык нерсени университетте, муфтиятта кандай бир мындай шарттар? Университетте, муфтиятта ала турган болсок, бизде көп деле андай баягы аялдар үчүн же эркектер үчүн андай немелер каралбайт. Анткени көбүн эсе бул баягы мечиттерде уюштурулуучу жөрөлгө болгондуктан, анан анын үстүнө азыр баягы университетибиз каникулда болгондуктан, негизи биз бул шариаттын көрсөтмөсү аял кишилер кандай эле баягы Кудайга сыйынуу болбосун, кайсыл эле ибадатта болбосун, үйдө кылганы өтө сооптуу болот. Жакшыраак болот. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринин биринде ушундай мааниде келет. Аял киши өзүнүн бөлмөсүндө окуган намазы баягы мейманканадагы окуган намазга караганда жакшыраак дейт. Мейманканада окуган намазы короого чыгып окуган намазына караганда жакшыраак дейт. Пайгамбарыбыз айтат. Демек Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси короодо окуган намазы баягы мечитке барып окуган намаздан жакшыраак дейт. Демек аял киши канчалык баягы үйүндө болсо, ошончолук соо көбүрөөк болот экен. Ошон үчүн эми Кудайга шүгүр, быйылкы жылы жакшы мынакей сиздердин телевидение жана дагы башка берки ЛТР коомдук каналынан дагы ушундай түз эфирлер уюштурулуп атат.
быйылкы жылдарды Кудай буйрса үйдөн тосконго жакшы шарттар бар. Эми буга чейин кээ бир убакта баягы үйдө отурсак уктап калат экенбиз, шарият айтып берген адам жок, биз жөн эле эч ким жок, анан эч нерсени билбесек кантип түндө өткөрөбүз деп, анан кийин мечитке келген учурлар болот эле. Эми Кудайга шүгүр, Кудайдын берген немеси, мисалы ушул сиздердин мүмкүнчүлүктү да пайдаланып, Кудай буйрса үйлөрдө тоскону негизи апаларыбызга, эжелерибизге сооп туурак болот. Эми бул шариаттын көрсөтмөсү, биз ошон үчүн кандай иш болсо дагы биринчи ошо шариаттын көрсөтмөсүнөн чыкпай кылсак, ошондо көбүрөөк сооп алабыз. Ошон үчүн ошол эжелерибиз, апаларыбыз үйүндө тоскону жакшыраак болот деп айтам. Анда ушул баягы устаз айтсаңыз, баягы Мекке шаары менен Кыргызстандын баягы өзгөчөлүктөр бар да. Климат жагынан болсун, ушундай эми баягы ана ушул кадыр түндө ушул биздин Кыргызстаныбызда мисалы сиз эми бул жак келгенде мындай өзгөчөлүктөр кандай эмнелерди байкап атасыздар? Ушул кадыр түндө кандай мындай жакшы жөрөлгөлөр болуп атат сиздин көз карашыңыз боюнча? Кадыр түндө мен Кыргызстандын мурдакы эмеси менен азыркы айырмасы, мурдакы абалы менен азыркы айырмасы. Мурда кыргызстандыктарыбыз мурдакы кадыр түн тоскону менен бүгүнкү күндөгү айырмасы бар. Саудия менен Меккедеги менен Кыргызстандагылардын айырмасы негизинен ал жакта Мирзат Аксар айткандай аялдар үйдө отурушат. Бирок харам мечитинде чектелген эмес. Харамды өзүңөр билесиңер. Харам мечитинде аялдар тосулган эмес. Башка мечиттердин бардыгында аялдар ал жерде барышпайт, негизи көбүнчөсү үйдө тосушат кадыр түндө. Сооп туурак болгондугу үчүн себеби сыртка чыкканда, мечитке барганда аял кишилерге көбүрөөк жоопкерчилик жана аялдарды алып барып келиш үчүн эркектерге да көп жоопкерчилик жүктөлүп калат. Устаз, баягы кечиресиз. Ошол эмне үчүн харамда аталып калган? Ушуга бир аз элибизге токтолуп кетсеңиз. Харам мечит деп аталганын себеби бул харам деген сөз коргоого алынган. Биздин адатта айтылып жүргөндө харам дегенде биз арам деп түшүнөбүз. Арам деген сөз ошол коргоого алынган, тыйылган, Кудай Таала тараптан тыйылган деген сөз. Ал мечиттердин харам болуп атылгандыгы ошол Аллах Таалам коргоого алып, кээ бир башка мечиттерде кылынган иштер ошол Меккенин ичинде кылынганга тыюу салынгандыгы үчүн харам мечит болуп аталат. Харам болуп аталып калган. Рахмат. Жана ошондой эле бизге СМС өттү. Ушул фитр садак акчасы канча сомдон? Жана ушул баягы элибиз баягы эми аз убакыт калбады. Көптөр билбейт, маалыматтан балким ошо түшүндүрүп берип койсоңуздар. Канча берсе болот, кайсыл жактарга алып барат дегендей маселе. Садакасы негизи шариятыбыз көрсөткөндө buğdaydan, meyizden, kurmadan berse болот деп көрсөтүлгөн. Бизде баягы негизги элде баягы көп чүлүктүн колунда болгон нерсе бул buğday. Buğday шарият көрсөтмөсү менен 1 килограмм 600 грамм buğdayдын баасы берилет. Анан быйылкы жылы биздин дин башкармасында ошол орозонун алдын ала баягы Кыргызстан боюнча бардык областтардагы buğdayдын баасын салыштырып көрүп, орто баа ошол 1 килограмм 600 граммдын немеси 25 сом деп битир садака көрсөтүлгөн. Эми бул битир садака биринчиден баягы орозо айында берилгени, бул баягы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 25 сомду атпайсыздарбы? Адам көп берсе сооп болобу? Көп берген Кудайга жагыптыр дейт. Берген жагынан канчалык көп берсе шариатта чектебейт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде келет: "Ас-сахи карибун миналлах" дейт. Берешен адам Кудайга жакын дейт. "Ва карибун минан-нас" адамдарга жакын. "Ва карибун минал жанна" бейишке дагы жакын болот дейт. Демек берешен адамды Аллах да сүйөт, адамдар дагы сүйөт. Бул жерде биздин баягы 25 сом деген чектенип, ошондон аз болбосун. Аз болбосун. Аз болбосун. Демек эң төмөнкү чек бул 25 сом. 25 сом. Баягы биздин досторубуз сурап калат, ошол кайсыл жакка алып барып берсек болот, кандай кылсак болот деген маселелер болуп атат да. Кадыр түндө жалгыз тоссо эмне болот? Анан саат 1ге чейин тоссо болобу деген суроо келип тур, устаз. Жалгыз анан 1ге чейин эле. Анан жакшы суроо болду. Кадыр түн жалгыз тоссо болот. Көпчүлүк менен тоссо дагы болот. Жанагындай айтылгандай, аял кишилердин айрыкча үйдө жалгыз тоскону абзелдирээк. Биздин бир телегөрүүчүнүн мындай мен түшүнүүмө караганда бул эч кимге көрүнбөй сиз айткандай бир өзүнчө бир ибадат кылып тоссом деген ой окшойт. Өтө жакшы болот. Мен өзүм дагы өзүнчө ибадат кылганды жакшы көрөм. Сен өзүнчө ибадат кылсаң, өзүң каалагандай, каалаган нерсени сурап, каалагандай ибадат кылсаң болот. Ошон үчүн жалгыз тоссо да болот. Анан саат 1ге чейин деп түндүн эң негизи кызыган мезгилинде ибадат токтотуп койгон менимче жакшы эмес. Себеби
бул бир түн бир берилген мүмкүнчүлүк. Бул ушул жерде мен бир кыссаны кичине кошуп кетсем, эгер узунаак болуп калбаса. Азыр бизде биздин кесиптештерибиз даярдаган ушул тасма бар экен, ошону көрүп туруп, андан кийин Кудай буйрса сөзүбүздү улайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен бирге болуңуздар. Ар жылы мусулмандар орозо кармоо бактысына ээ болушат. Рамазан айында ооз бекитүү жалпы момун мусулмандардын милдети болуп эсептелинет. Рамазан айы бул айда адамдар үчүн туура жол болуп, ушул туура жолду жана акыйкат менен жалганды айырмалоочунун ачык айкын далилдери болуп Куран түшүрүлгөн. Бакара сүрөсү 185-аят. Ошондуктан ысык суугуна, кыйынчылыгына карабастан такыба мусулмандар физикалык жана руханий жактан напсилерин тыйып, Аллахтын ыраазылыгына жетүүгө аракет кылышат. Рамазан деген өзү араб тилинде 5 тамгадан турат. Ре, мим, дат, алиф, нун. Өзү бир керемет. Рамадан кандай чечмеленет десе, ар бир тамгасынын керемети бар. Ре деген тамга рахмату мин Аллах, Аллахтын рахматы жааган ай. Мим магфирату мин Аллах, Аллах күнөөлөрдү кечире турган ай. Магфират күнөөлөр кечирүүчү. Дат араб тилинде дат тамга даманун илал жанна, бейишке кепилдик болгон ай, гарантия болгон ай. Алиф аману минаннар, дозоктон аман калтыруучу ай. Нун нуру мин Аллах, Аллахтын кереметтүү нуру түшкөн, кереметтүү Куран Каримдин түшкөн айы. Рамазан айы башка аялардан айырмаланып турат. Бул айда периштелердин пайгамбары Жабраил алейхиссалам ыйык Курандын аяттарын пайгамбарыбызга Аллах Тааланын ага салам жана салаваттары болсун, асмандан алып келүү буйругун аткарып баштаган. Аллах Таала бизге түгөнгүс мээрими менен ушул айды себеп кылып 11 ай бою билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирип, руханий азык жана берекет, көптөгөн жакшылыктарды арнайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна Аллаха фарада сияма Рамадан ва сананту лакум қиямаху. Фаман сама ва қамаху иман ва ихтисабан хараджа мин дунубихи ка яумни валадатху уммуху." Алла Таала Рамазан айынын орозосун парыз кылды. Ал эми мен болсо түндөсү туруп намаз окуганы сүннөт кылдым. Эми кимде ким Рамазан айында күндүзү орозо тутса, түндөсү таравих намазын окуса, Алла Таалага ишеним кармап, иман менен, ихтисабан соопту үмүт кылып, анда анын күнөөсү ушундай таза болот, кандай бүгүнкү күнү энеси төрөгөндөй. Алла Тааланын сүйгөн пенделери толук бир ай жакшы амалдарды кылышат. Күнү түнү Аллахка ыраазычылыгын билдирип, ибадат менен өткөрүшөт. Пайгамбарыбыз Мухаммад, Алла Тааланын ага салам жана салаваттары болсун, ыйык орозо айын чыдамсыздык менен күтчү. Шабан айында Рамазан айына чейин тирүү калтыр деп дуба кылчу экен. Адам баласы Рамазан айынын кереметтерин канча айтса да, анын акыреттеги байлыгына сөзүн жеткире албайт. Андыктан ушу кереметтүү айында ырайымдуу Аллах Таала бардыгыбыздын орозобузду кабыл кылсын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир рет ушул майрамыңыздар кут болсун. Сиздер көрүп тургандай, ушул биздин эки устазыбызга 2210 кыска SMS аркылуу суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Бул сиздер үчүн мүмкүнчүлүк деп биз билебиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Анда ушул устаз баягы сөзүбүздү уласак, кыссадан бир балык уулаган аңчы балык уулап атып, анан эки балыкты үйүнө алып келет. Алып келип, жана балыкты аялына берет, аялы кесип отуруп, балыктын ичинен таш таап алат да. Кымбат балуу таштардан. Карап, жана таштан калып, не кылар экенбиз? Колунда эч нерсе жок, таштын баасын билбейт. Бирок зергерлерге алып барып көрөйүнчү деп. Зергерлерге алып барып көрсө, жанагы зергер айтат: "Бул таш кымбат таш, муну мен ала албайм" дейт. Муну ушул айылдын чоң саудагерге алып барып көр дейт. Балким ар жак бер жак каттап жүргөн, ушул киши баасын билип, ошол киши берет болуш керек. Айылдын бай саудагерин алып барат, саудагер карап көрүп, "Жок, буга менин таштын баасын билем. Бирок муну акысын төлөп, баасын ылайык сатып алганга мен кудуретим жетпейт. Муну сен эгер кудурети жетсе, ушул шаардын падышасы кудурети жетиши мүмкүн. Ошол кишиге алып барып бер" дейт. Алып барып падышага сунуштап көргөзсө, падыша жана таштын баасын көрүп туруп, мунун баасы үчүн ошол бир жерде өзүнүн казынасы бар, ошол казынасынан жөнөтөт. Казынасын алып барып, жана казынага киргизип туруп, чоң казынаны көргөзөт.
но казына бүт бойдон сеники. Ушул таштын акысы каалаганча алып чыгып кете бересиң. Сеники. Сеники. Ушул казына бүт бойдон сеники. Ушул казынанын ичинен канча кааласаң таштын акысын алып чыгып кет. Бирок сага мөөнөт берем дейт. Бул берилген мөөнөт 8 саат аралыгы. Болгон 8 саат. 8 саатты белгилеп коет. Ошонун аралыгында алып чыгып кетесиң. Жанагы кедей аңчы байлыкты көргөндөн кийин, болду эми Кудай Таала берген ушул экен. Аз кичине жата турайын, анан ташып чыгып кетем муну. Дейт дагы жатып уйкуга кетет. Турса, убакыт аз калган. Эмелер келип, кызматкерлер келип чыккыла бол деп курук кайтарып чыгарып жиберет да. Бул кыссаны айтып аткан себебим жанагы суроо берилбеди мен түнкү саат 1ге чейин кармасам болобу деп. Балким өзүнүн башка себептери бар чыгар, суроо берген бир тууганыбыздын башка себептери бар чыгар. Бирок бул кадыр түн ошол 8 саат берилген, биз бардыгыбыз өзүбүздүн колубуздагы убакыттын баасын билбеген, жана таштын баасын билбеген кедей сыяктуу эле өзүбүздүн убактыбыздын Кудай Таала берген бир мүмкүнчүлүктүн баасын билбеген кедей сыяктуубуз. Берилген саат өтө аз. Уктап турайын, анан ибадат кылып алайын деп кеч калып калбашыбыз керек. Ошон үчүн 1ге чейин дебестен таң атканга чейин ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланышыбыз керек. Азыр бизде СМСтер аябай көп болуп атат, урматтуу достор. Андыктан ушул СМСтерге да назар аударсак, бизде мындай дейт, ушул биринчи СМС өтүп кетти. Бизде ушул күнөөлөрүмдү кантип кечирилет, ушу намаз окуганга убакыт жок дейт биринчиден. Анан ушул Москвада иштейм дейт. Не кылсам болот деген маселе. Андан кийин ушу ассаламу алейкум, кадыр түн тозгондо уктаса, кичине жатса болобу дейт да, эс алып бираз чарчаган убакта деген маселе экен. Албетте кадыр түн тосуу өзү бул баягы буйрук кылынган милдеттүү амалдардан эмес. Биздин баягы динибизде фарз, сүннөт, важип, анан мустахаб деп бөлүнгөн амалдардын ичинен бул кадыр түн тосуу албетте мустахаб амалга кирет. Демек кылса өтө сооптуу, кылбаса күнөөсү жок дегендей. Эми бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистин үчүнтө айтат: "Мен кома лейлатал кадр иманан ва ихтисабан уфира лаху ма тaqaddama min dhanbi" дейт. Ким кадыр түндү Аллага иман келтирип, жана ошо сооп үмүт кылып, түнү менен уктабастан баягы тоскон болсо, ал адамдын ошого чейинки болгон күнөөсүнүн бардыгы кечирилет дейт. Уктабаса эгер, уктабастан ошентип тозгон болсо дейт да. Демек, ошон үчүн бул өзүңүз ойлоп көрсөңүз, жана бул устазыбыз айтып кеткендей, 83 жыл 4 айлык мүмкүнчүлүк, баягы 83 жылдык таба турган соопту бир түндө эле, аз эле убакытта, бир 7-8 саатта таба турган мүмкүнчүлүк берип атса, анан эми ошондо дагы биз жалкоолук кылганыбыз, албетте бул жакшы эмес болуп калат го. Өтө жалкоолук, Өтө эле жалкоолук болуп калат го. Анан ошон үчүн кадыр түндү колдон келишинче уктабаганга аракет кылыш керек. Бирок эми баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп, күнүбүздө мусулмандарыбыз ар кимиси ар кандай кесип кылып, бирөөлөрдүн жумушу баягы түнкү уйкуга, демек баягы күндүз уктап мүмкүнчүлүк болгондо түндө чарчап калган болсо, уктап кала турган болсо, анда алымдарыбыз ушинтип баягы китептерде келтирет, тафсир китепте. Ким ошол кадыр түн кечесинде, кадыр түндө шам намазын жана куптан намазын жамаат менен окуган болсо, ал дагы ошо кадыр түндүн бир үйлүшүнө жеткен болот деп келтиришет да. Эми бул ошол жанагы таптакыр мүмкүнчүлүгү жок, демек эртеси күнү кайра эле ошол жоопкерчиликтүү бир кызматы бар мусулмандарыбызга жок дегенде сиз шам менен куптанды жамаат менен окуганга аракет кылыңыз. Анткени куптан намазы, тарава намазы окулат, ошого катышканга аракет кылыңыз деген кеңешти берет элем. Негизи эле өзү орозо айында эл менен мечитте намаз окуганга аракет кылыш керек. Мечитте жамаатта сууган. Анан кийин жанагы биринчи суроо кантип күнөөлөрүм кечирилет, намаз окубайм деп айткан окшойт. Намаз окубаган адамга биз айтат элек, эң биринчи намаз окуган убакытым жок дейт да. Убактым жок деген болсо дагы биз кайра эле ошол адам сөзүбүз жагабы жакпайбы, биз шариаттын көрсөтмөсүнөн ашык айта албайбыз. Намазды Кудай Таала өзү Куранда ушинтип айтат. Кудай Таала негизи Куранда ушинтип айтат: "Ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха." Адамдын күчү жетпеген нерсени Кудай буйрук кылып жүктөбөдүм дейт адамзатка. Демек, бул намаз бир күндө 5 маал парз болуп жүктөлгөндөн кийин, демек Кудай Таала бизди жарата электе эле биздин ошол намазга мүмкүнчүлүгүбүз бар экенин билген.
демек буга аракет гана кылыш керек. Ал Москвада иштеп аткан болсо, биз деле ошол Москвадын баягы Россиянын ар кайсы шаарларында иштеп жүргөн мусулмандарыбызды жакшы билебиз. Мен өзүм да ошол жакта сабак берип иштеп келгем. Аракет кылса, баардык нерсеге убакыт тапса болот, болот сөзсүз. Болот экен. Бизде ошол дагы эсемес келиптир. Куранды билбейм, тилек айтып тоссом болобу, кадыр түнү дейт. Урматтуу устаз. Баягы биздин баардык эле кээ бир биздин бир туугандарыбыз, аталар, апалар болушу мүмкүн. Алар эми билишпейт. Ана кандай ниет, кандай болот ушул маселесин айтсаңыз, кадыр түнү. Куран окуганды билбеген болсо, өзүнүн кыргызча эле тилегин айтып, эгер намаз окуганды билсе, кыблага дарат алып келип, кыблага жүздөнүп, 2 рекаттан намаз окуп, Кудай Тааладан кечирим намаз окусун, нафил намаздарды окусун. Анан дуа кылганда өзүнүн тилегини кыргызча эле айтып дуа кылса болот. Демек ушу Куранды билбейм деген максат бул баягы Куранда ошол намазга да келет да Куранчы. Анан мында жөн эле тилек айтып, ушул баягы тоссом болобу дейт да, баягы жөнөкөйлөштүрүп атат окшойт да. Колдон келишинче ошол демек ушул түндө эгер Куран окуганды билбесе, азыр кыргызча жазылган, кыргызча тамгалар жазылган азыр Куран бар. Ошолорду жаттасын. Ошол жаттоо менен алек болуш да бул ибадат. Ибадат, Ошол менен жаттоо менен алек болсун, намаз үйрөнүү менен алек болсун. Ушул мисалы сиздерде ушундай баягы Куран билбеген, намаз окуган, мисалы мындай шарттарды үйрөтүү жаатында кандай мындай үгүт иштер болуп атабы? Кантип үйрөтөсүздөр? Балким университетте мындай сабактар болуп, ушундай эмелер болчу эле го. Азыр Кудайга шүгүр, негизи медреселерибизде, мечиттерибизде, бардык эле жерлерде баягы каалоочу адамдар үчүн Куран үйрөтүү курстар же болбосо жекече сабактар бар, болуп турат. Ал эле эмес, баягы кыздар үчүн дагы атайын ушу жерлерде Куран курстары ачылып, Кудайга шүгүр, жылдан жылга жылыш бар. Эми бирок баягы биз азыр баягы биздин мамлекетте ислам дини жаңыдан өнүгүп келаткандыктан биз каалагандай мүмкүн баягы жетиштүү болбой жатышы мүмкүн. Бирок Кудайга шүгүр бар. Эгер аракет кылып үйрөнөм деген адам болсо, Куран курстар бардык жерлерде бар. Жана ушу сөзүбүзгө улайлы, дагы бир суроо келип тур. Орозо туткан жокмун, кадыр түн тоссам, ошо кадыр түн тоссок болобу деген теле көрүштү. Орозо туткан жок. Ал мекендешибизге айтат элек, быйыл тутпасаңыз, ушул кадыр түндө сиз ниет кылыңыз. Кудай буйрса, негизи эле бул орозо ичи адамдын тилек ниеттери кабыл боло турган ай. Буну Аллах Таала Кур'анда дагы айткан. Анткени Кур'анда Аллах Таала ва иза саалика ибади анни фа инни қариб уджибу даъвата да'i деген сөзү бар. Эгер пенделер мен туурасында сураса, айтканың мен пенделериме жакынмын. Сураган адамдын тилегин кабыл кылам деп айткан ошол аят ушул орозо туурасындагы аяттар менен катарлаш келген. Аны ошону аалымдар айтат, демек бул бир баягы жишана дейт, ушул орозо айында тилектердин кабыл болушуна дейт. Анан ошого эле аятка эле баягы чечмелеп атар Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям лис-соими фархатани фархатун инда ифтарихи деп айтат. Орозо туткан адамдын эки кубанычы бар. Бир кубанычы ооз ачкан убакта дейт. Ооз ачкан убакта ошо кылган дуалардын баары кабыл болот дейт да. Ошон үчүн орозо айы дуалардын кабыл боло турган айы, айрыкча бүгүн кадыр түн кечеси. Ошон үчүн орозо бул Кудайдын парзы болгон үчүн демек ошол мекендешибизге айтабыз, Кудай буйрса кийинки жылы дагы орозо кармаганга Кудай баягы мүмкүнчүлүк берсин деп тилеңиз дагы. Анан бүгүн кадыр түндү тозо бериңиз. Анткени кадыр түндүн сообу өзүнчө. Урматтуу телеөгчүлөр, сиздер ушул бүгүн кадыр түн адеби жөнүндө сиздер менен сүйлөшүп жатабыз. Кадыр түндү кандай тозобуз, кандай пайдалар, кандай кереметтери бар? Бүгүн биздин ушул Абдубали жана Мирзат устазыбыз сиздерге жооп берип жатат. Андыктан ушул бизде мындай эсемес өтүп кетти, ушул 10-дон 11-ге чейин эле тоссом болобу кадыр түндү, жана эртең жумуш чыгып калды деген теле көрчү. Жана ошондой эле сиздерге жалпы мусулмандарга ушул кадыр түнүңүздөр кабыл болсун деген каалоо тилектер кандай болот ушул? Эртең жумуш чыгып калды дейт, анан ушул 10-дон 11-ге чейин тозуп. Менимче бул суроого устаз Мирзат жооп берип кетти. Эгерде зарыл жумушу болсо, эртеңки кыскараак балким жооп берип койсоңуз, баягы кийине кошулуп калган теле көрүүчүлөр бар да. Эртеңки кыла турган иши ага бүгүнкү уйкудан тосуп аткан болсо, ал учурда ага зарыл эмес. Таң атканча отуруп, уйкудан калып, эртең кайра дагы ал иши да чала болушу мүмкүн. Ошон үчүн эгер анчалык зарыл болгон болсо, болот. Мүмкүн, Жакшы.
түшүнүктүү болду окшойт. Жана ошондой эле урматтуу теле көрүүчүлөр дейт. Кадыр түндө жакшы тилек кылгыла. Өлкөбүздө тынчтык болсун дейт. Урматтуу мынакей, Аллах разы болсун, өтө жакшы мындай каалоо тилек. Анткени биздин ушул Кыргызстаныбыздагы бир топ кайгылуу нерселерди башынан өткөздү. Ошондой болсо баардык урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу мусулмандар, урматтуу жаштар, жаштын тилегин берет дейт. Жакшы ушул күнү дуа кылып, жакшы тилек кылалы деген максатты биздин теле көрүүчүбүз айтып өттү. Анда ушул устаз айтсаңыз, сөзүңүздү улап, бизде ушул баягы муфтиятта дагы ушундай жакшы иштер болуп аткан экен. Мечиттерде жана башка жерлерде ооруканада жаткан мындай баягы бизде эми сиздерде мисалы ошол ар бир жерде мындай кыдырып мындай чакыруулар бар да, кандай план программалар бар Кадыр түндө? Кадыр түндө эми баягы элибизге белгилүү болуп калган бир топ баягы илимдүү адамдарыбыз ушул эле телевидениеден, андан кийин башка убактарында ошол барып баягы мечиттерден Кудай буйрса элдерге шарият айтып баяндар жасайт. Анан негизи эле быйыл Кудайга шүгүр Аллах мүмкүнчүлүк берип биздин дин башкармасында дагы бир жакшы немеңизге булай мен бир суроо берип кетейин. Ушул мен ооруканадамын дейт, жалгыз жатам дейт. Ушул Алладан суранып тоссом болобу дейт. Ушул баягы оорукана жаатында дагы биздин муфтияттан, жол балким ислам университетинен мударистер кандай мындай зыярат кылып, ушундай эмелер барбы программада? Кадыр түндө. Кадыр түндө мен бул туурасында өзүм жакшы эмем жок экен, маалыматым жок экен. Бирок негизи баягы жалпы мындай жамааттык түрдө уюштурулбаса дагы баягы жеке адамдар албетте ооруканаларды кыдырып, бул жалаң эле Кадыр түн же орозодо эмес, башка айларда деле ошентип кыдырып, мусулман бир тоонасынан кабар алып, албетте неме болуп аткан учурлар көп болуп турат. Урматтуу устаз, ушул Кадыр түндү канчага чейин тосушат, канчага чейин тозулуп бүтөт деген маселе бизде теле көрүүчүдөн. Убактысы кандай? Чектелгенби? Кадыр түндүн убактысы Куранда Кудай Таалам өзү хия хатта матла аль-фажр. Бул Кадыр түн таң атканга чейин деп турат. Ассаламун хия хатта матла аль-фажр. Аллах Тааланын мээрими, Аллахтын тынчтыгы жаап турат. Ошол Аллахтын жааган, мээрим жааган түн бул таң атканга чейин. Демек, таң агарганга чейин. Азыр биздин орозо мезгилде оз бекитип аткан мезгилибиз бар. Ошол таң сүрүлгөнгө чейин, намаз убактысына чейин Кадыр түнү тосса болот. Бүгүн ушул Кадыр түндө сиздерде кандай пландарыңыз бар? Кайсы жерлерге чакырып, кайсы жерлерде сабактарыңыз бар? Кайсы жерлерде мындай бөлүнүңүздөр эле кимдер менен жолугушасыз дегендей? Биз негизги пландарыбыз ар жактан Кудайыма шүгүр, мен жана сөзүмдүн башында айтып кетпедим беле, өзгөчөлүктөр бар. Мурдагы салыштырмалуу Кыргызстанда Кадыр түн тоскондордун бүгүнкү күндө саны көп. Мечиттер жыйк-жыйма. Керек болсо бүгүнкү күндө ушул динди билген, шариятты сүйлөгөн, элдерге насаат айтканга биздин алымдарыбыз, давачыларыбыз жетишпей баратат. Элдерибиздин талап күчтүү болгондуктан үйлөрдө, мечиттерде суроо талап өтө көп. Мисалы, кайсыл жерде мечиттер болсун, башка жерлер болсун, өтө талаптар көп. Мисалы, азыр диний башкармалык жылдагы салыштырмалуу быйылкы жакшы жөрөлгө Элтиер коомдук каналынан түз телекөпүрө болуп, Ош менен Бишкек студиясын бириктирип, ал жактан Оштон Абдушкур Нарматов ал жака кетип, муфтий дамылабыз бул жактан Чубак ажы, алар ортодо телекөпүрө кылып, алардын орду бул жакта бош калды. Мисалы, Абдушкур Нарматов бүгүн өзүнүн мечитинде жамаатка келип, сен эме айтып бер деп, ал киши суранып, маселе айтып берди. Андан башка өз досторубуз, туугандарыбыз толтура. Кудай буйрса ошолор менен колдон келишинче убактыбызды бөлүп, алар менен бирге ибадат кылганга аракет кылабыз. Анан дагы өзүнчө бөлүнүп, ар бирибиз өзүбүз үчүн Кудай Тааладан тилек кыла турган, эл жерибизге сурай турган дуа тилектерибиз бар. Жакшы. Баягы эми биз шаарды айтып атабыз, негизинен ушул айыл апалар, баягы аламга жол айылдан башталат дейт. Ушул айыл апаларда кандай болуп атат? Мына кабар алдыңыздарбы? Мечиттерден, ушул туугандардан кандай, Кадыр түндө кандай маселелер болуп атат? Эгер чынын айтсак, быйылкы жыл бир топ, баягы быйылкы жылдын орозосу өзү бир топ сыноо болду. Анткени жайдын ысык мезгили, андан кийин күзгү жумуштардын башталып аткан учур болгондуктан, негизи айыл жеринде кээ бир жерлерде бир аз орозо кармаган адамдардын саны азайып кеткендигин угуп атабыз. Эми бул баягы ошол мүмкүнчүлүк болбой калат. Бирок Кудайга шүгүр айыл жерлерине да бардык жерлерде эле баягы Кадыр түндө
жакшы. Баягы өзү мусулмандардын саны көбөйүп аткандыктан Кудай буйрса кадыр түндөрү жакшы эле өтүп атат. Жана ошондой эле кадыр түн күнү ушул телевизор көрүп тосса болобу дейт устаз. Бул да жанагы Мирзат Таксыр айтып кеткендей эле кадыр түндө эгерде өз колдон келишинче ибадат менен алек болгон жакшы. Телевизордо ошол башка каналдарда эмес, ошол шарият уксам, мен ошол бир пайдалуу кеңештерди угуп, ошого жараша ибадат кылсам деп телевизорлор көрсө болот. Мисалы азыр айттык го, устаздарыбыз чыгып сүйлөп аткан, шарият айтып аткан. Демек бул бардык элге жетет, Ошолорду пайдаланып, көрүп, анан негизи ибадат менен алек болгон жакшы. Жана ошондой эле кадыр түн кабыл болсун деген бүт элге деген биздин телекөрүүчүдөн куттуктоо келиптир. Кудай буйрса ошол сиздин да кадыр түнүңүз кабыл болсун. Анан ушул дагы айтсаңыз, ушул кадыр түнү дагы кандай өзгөчөлүктөр бар, кандай кереметтер бар кадыр түндө? Негизи эле кадыр түндүн эң негизги керемети ошол баягы Аллахтын өзү айткан нерседен ашык эч ким айта албайт. Аллах Таала Кур'анда ошол Лейлатул Кадри хайрун мин альфи шахр деп кадыр түндүн артыкчылыгын өзү айтып кеткен. Демек бул 1000 айдан, ошол кадыр түнү жок 1000 айдан артык түн деген да. Эми карап көрсөңүз, бул баягы ошол биз мисалы ошол Кур'анда эле баягы өткөн пайгамбарлардын тарыхтарын окуганда, мисалы кээ бир пайгамбарлар 1000 жылга жакын жашаган. Мисалы Нух пайгамбарды 950 жыл жашаган деп келет. Андан кийинки пайгамбарларда мисалы 500 жыл, 200 жылдама жашап, демек өмүрлөр узун болгон. Ошол убактагы адамдардын да ошондой өмүрү узун болуп, алар ошончолук көп узун өмүрдө көбүрөөк жакшы иштерди кылып, көп сыйынып, демек көбүрөөк өздөрүнө сооп тапканга мүмкүнчүлүк болгон. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтат, мааниси ушундай келет хадисте. Демек үммөтүмдүн жашы 60 менен 70-тин ортосу болот деген экен. Демек биздин үммөттүн ушул биздин жашыбыз 60 менен 70ке чектелип калгандан кийин, эми кээ бирлер албетте 100га чыккан болсо, бул баягы аз сандагылар. Анан ушундай аз өмүрдө 1000 жыл сыйынган адамдарга тете келүү бул албетте кыйын нерсе. Ошон үчүн Аллах Таала ушундай бизге мүмкүнчүлүк берип атат да. Демек ошолорго берилген убакытты силер ушул бир түндө пайдаланып калгыла депчи. Демек бир түнүбүз 100 жылга жакын убакытка тете болуп аткан болсо, эгер Алла өмүр берген болсо, биз бир 10 жыл ушинтип кадыр түн тозуп жакшы өткөргөн болсок, албетте биз 1000 жылдык ибадаттар тапканга мүмкүнчүлүк болот. Мүмкүнчүлүк бар, Жана ошондой эле урматтуу устаздар, канча рекет намаз окуйт кадыр түндө дейт. Эми бунун чеги жок болсо керек, менин түшүнүгүмдө. Канча окуш керек негизи? Алына жарашабы? Алыга алына жарашат деп койчу да кыргызда. Албетте, динде мажбурлоо жок, ар ким колунан келишинче ибадат кыла берет. Кадыр түндүн өзүндө чектелген намаз жок. 2 рекеттен тартып, өзүнүн кудурети жетишинче, алы жетишинче 2 рекеттен нафил намаздарды окуй берсе болот. Кээ бирлер каза намаздарын окушат. Анан дуа кылуу менен көбүрөөк алек болуш керек. Кур'ан окуу менен дуа тилектерин айтып, өзүнүн кыскасы эмне тилеги болсо, ар бир жакын тууганын атын атап, алыстагы туугандарын, жакындарыны ооруларга шыпа сурап дуа кыла бериш керек. Анан ушул баягы бизде тарайх намаз деген бар да, устаз. Ушул тарайх намазын ушул тарых таржымалы эмне, анан ушул тарайх намазын мындай бөлүп окуса болобу кадыр түндө, мындай кандай? Албетте, ошол эле ошол жанагы орозого байланышкан рекеттен 8 рекет, 20 рекет, балким ашырса, кемитсе дегендей. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн хадисинде келген, "Мен қама Рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zambihi" дейт. Ким ушул Рамазан айында кечинде, түнүндө уктабастан ибадат кылып өткөргөн болсо, ал адамдын ошол убакытка чейинки болгон күнөөсү баары кечирилет дейт. Бул ошол Рамазанды уктабай өткөрүү, бул ошол таравих намазы окуудагы ошого кирип кетет. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн заманында бул таравих намазын окуп жүргөн. Окуп жүргөндөн кийин сахабалар топтолуп пайгамбарыбыз менен кошо жамаат болуп окуп баштаганда пайгамбарыбыз таравих намазды токтотуп жамаатка чыкпай койгон. Эмнеге себептен дегенде, ушул амал улана берсе, мүмкүн Аллах Таала буну фарз кылып койсо, таравих намазын кийинки үммөтүмө бул оор келип калабы деп. Анан ошондон кийин демек бул жамаат менен окулбай, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көз өткөн көчөнүндө уланган, Абу Бакыр разияллаху анху да ошентип жамаатка окулбай эле ар кимдер каалагандай окуган. Демек 2-3тен болуп окуган, же болбосо жалгыздан окуган. Анан Умар разияллаху анху убагында Умар разияллаху анху
кайра өзү сахабаларга буйрук кылып жамаат менен окуйлу деп туруп, анан ошол кезде баягы жалпы сахабалар бир ооздон буга макулдукка келишип, анан кийин 20 рекетке токтолгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 8 рекет окулган, же болбосо андан көп окуган деген ар кайсы риваяттар айтылып, бирок Умар разияллаху анху убагында бул 20 рекетке токтолгондуктан биздин мазхабтын көз карашында демек баягы бул ошол бир замандагы илимдүүлөрдүн баардыгы бир пикирге топтолсо бул ижмаат деп аталат дагы. Бул кийинкилерге милдет болуп кала берет өзгөрүлбөстөн. Биз ошого 20 рекет таравих намаз окуп келебиз. Урматтуу устаз, ушул кадыр түнү мисалы асмандан нур түшөт, асмандан кут түшөт деген элде бир мындай пикирлер бар да. Ушуга токтолсоңуз кандай болот? Качан түшөт, саат канчаларда түшүшү мүмкүн? Бул ушул кадыр түнүнүн аламаттары катары кабарларда келгениге жараша алымдар тастыктап жана сөздө айтпадыбы, акыркы 10 күндүктүн ичиндеги так түндөрдөн издегилет пайгамбарыбыздын ушул хадистерге ылайык ошондой издеп келишкен. Бирок көпчүлүгү белгилерин ошентип карап отуруп, белгилердин арасында ошол асмандан нур түшөт. Нурларды бүгүн мен да карап отуруп эме кылсам, шаардагы нурлардан көрүнбөйт, бул айыл жерлерде талаалардан көрүнүшү мүмкүн деп эме кылыптыр. Белгилеринен ушул нур түшөт, Аллах Тааланын бейпилдиги түшөт. Ошол кадыр түнүнүн белгилеринин дагы бирөөсү бороон, чапкын, шамал болбойт. Эме аба ырайы орточо болот. Өтө ысык да болуп кетпейт, өтө муздак да болуп кетпейт. Анан элдердин жүрөгүндө бейпилдик, тынчтык орноп турат. Дагы белгилеринен пайгамбарыбыз хадисте айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимде ким Рамазан орозодо бир мусулмандын оозун ачырган болсо, ага Аллах Таалам кадыр түндө Жабраил периштени жолуктурат дейт. Кимге Жабраил периште жолуккан болсо, анын жүрөгү элжиреп, көзүнөн жаш тамат. Бул дагы ошол кадыр түнүнүн белгилеринин бири. Кимдин жүрөгүдө ошол жүрөгү элжиреп, көзүнөн жаш тамып аткан болсо, демек бул кадыр түнгө жолуккандыгы, Жабраил периштеге жолуккандыгынын белгиси. Белгиси, рахмат. Таң атканча окулса болобу, парыз намаз окулабы же сүннөтпү толуктап айтып бериңиздерчи деген эсемес. Жана ошондой эле ушул баягы мен үйдө жалгызмын дейт, баягы ушул сиздердин ушул теле берүүңүздөр ушул таң атканга чейин уланабы деген теле көрүүчүдөн сураныч. Кудай буйрса, сиздин ниетиңизди Аллах Таала кабыл кылып, Кудай буйрса, таң атканга чейин Кудай буйрса биздин жалпы Манас жаңгырыгы телеканалы сиздерге кызмат кылат. Кудай буйрса. Жана ошондой эле сизге дагы бул суроо келип тур, ушул айт намазы 30-на жылдыбы, айт качан болот деген маселе экен эми. Негизи бул орозонун башталышы да бүтүшү дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде баса көрсөтүлгөн. Суму ли ру'ятихи ва афтири ли ру'ятихи деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Орозону ай көрүнгөндө тутуп баштагыла, жана ошол орозону ай көрүнгөндө ооз ачып не айттагыла деген. Анан кийин орозонун башында деле бизде ошол баягы 1-август орозо болду, бирок 30-июль күнү түнү 11:30-да Азирети муфтийибиз түз эфирге чыгып элге кайрылуу жасады. Анткени ошол 30 күнү ай жаңырабы жаңырбайбы деген күтүү болгон. Анан ай жаңырбагандыктан 31 дагы орозо эмес болуп, анан 1-инен башталды. Эмне дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисинде келет, ай 29 же 30 күн болуп жаңырып турат дегенчи. Анан ошон үчүн 29-күнү ар дайым айды күтөбүз. Жаңырабы жаңырбайбы деп. Анан жаңырбай калса 30 күнгө толукталып, анан 30 күндө сөзсүз ай жаңырат деген. Анан ошон үчүн буйрса быйыл 29-августта дагы ошол ай күтүлөт. Анан кийин Азирет муфтийибиз буга чейин дагы айткан. 29 күнү 11:30-дарда ошол КТРдан түз эфирден ошол ай жаңырган болсо, демек 30 айт болот деп жарыя кылынат. Эгер 29 ай жаңырбаса, анда 31 айт болот. Жана ошондой эле баягы ошол кадыр түндү тоосуу үчүн ибадат кылуунун алдында ошо ниет кылуу боюнча биздин теле көрүүчү сиздерден суранып атат. Ошол кандай ниеттерди кылыш керек? Ниетке чектөө жок өзү. Бир гана чектөө күнөө нерсени, жаман нерсени ниет кылбасын. Жакшы нерсеге чектөө жок. Анткени сураганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү айтат, кун алиял химма дейт. Жогорку ниетте бол дейт да. Демек бир нерсени сурай турган болсок, биз ушул эле жетет деп сурабашыбыз керек. Колдон келишинче биз Кудайдын кудуретинде чек жок болгондон кийин, демек биз ниетибизди чектеп кереги жок. Биздин ушу тилибиз чарчап,
өзүбүз чарчап калганча ниет кылып сурай беришибиз керек да. Ошон үчүн эмнени болсун сурай беришибиз керек, болгондо жакшы нерселерди. Ошондой эле түз эфирде аябай туура кылдыңыздар, ушул көп нерсени билип жатабыз. Орозоңуздар кабыл болсун деген биздин урматтуу телегөрүүчүлөрдөн сиздерге чоң баягы каалоо тилектер келип атат. Сиздердики да урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу мусулмандар, орозоңуздар кабыл болсун, ниетиңиздерди Аллах Таала жеткизсин. Жана ошондой эле бизде мындай кээде бир маселе бар, азыркы жаштарда ушул кадыр түн тосот десе, тилекке каршы баягы кафе, ресторандарга барып алып, алкоголдук ичимдерди ичип алып тургандан кийин тосуп атат. Бул эми кандай болот? Шариятта өкүмү кандай? Шариятта кадыр билип кылганы да бар, билбей кылганы да бар. Ошол билип кылгандарга да, билбей кылгандарга дагы айтыла турган нерсе, Аллах Таалам арам менен адалды ажыратыш үчүн бул дүйнөгө бизди жараткан. Демек, кадыр түнсүз эле башка учурларда да арам менен адалды ажыратуу милдет. Андан башка кадыр түндөгү, ошон үчүн кадыр түндөгү адептерди айтып келатканыбызда ошону айтып атабыз. Кадыр түн жалаң ибадат менен, намаз окуу, же Куран окуу менен, же дуа кылуу менен, же болбосо пайдалуу акырет сөздөрүнү, шарият сөздөрүнү, пайдалуу кеңештерди айтуу менен болуш керек. Менин кеңешим кадыр түндө ушул ибадаттар менен бекем болуп, анан саясаттан, дүйнө сөздөрүнөн, базардан, соодадан, окшогон нерселерден четтеп турган абзел. Абзел. Анан арам нерселерди бул кадыр түндө келип билбей жаткан болсо, ошол билген кишилерден барып сурап, эркектер мечиттерде, аялдар азыр баштан айтып атканда ошол телевидениеден берилип аткан кеп кеңештерди угуп, үйлөрүндө ибадат кылышса да болот. Жакшы. Жана ошондой эле урматтуу биздин баягы эли журтубузга тынчтык тилеп, балдарыбыз оорубасын деген СМСтер өтүп атат. Жана ошондой эле ушул менин ата-энем башка динде дейт. Бирок ошолор менен алака кылсам болобу деген биздин телегөрүүчү. Албетте. Ата-энеси башка динде болсо, болгонуна карабастан негизи ата-энеге ар дайым жакшы урмат сый менен мамиле кылыш керек. Анткени Кудай Таала Куранда өзү дагы "Вaqada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana" деп Исра сүрөсүндө келтирет. Демек Аллах Таала буйрук кылды дейт. Эң биринчи буйругу ошол, демек Кудайга гана сыйын деп. Андан кийин келе буйругу ошол ата-энеге жакшылык кыл деп. Болгондо ата-энеге сый канчалык болуш керек дегенде, ата-энеге сыйдын чеги ошол качан шарият көрсөтмөсүнөн чыгып кете турган чекке жетсе, ошондо ата-эненин сыйы токтойт. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде айтат: "Ла таата ли махлуqin fi ma'siyatil khaliq." Жаратканга күнөө боло турган иштерде эмне Кудай жараткан махлуктарга демек баш ийүүгө болбойт дейт. Демек Кудай жараткан, бул ата-энебизди да Кудай жараткан. Демек ата-энебизди биз сыйлашыбыз керек, башка жакшы мамиле кылышыбыз керек, бирок ошол күнөө ишке барбай турган деңгээлде. Эгер күнөө ишке барбай турган болсо, албетте ал динине карабастан ата-эненин бул орду өтө чоң. Ата-энеге сый кылышы мүмкүн. Биздин ошол сый мамилебизден Аллах Таала ата-энебизге ыйман берип калар. Жана ошондой эле урматтуу устаз, баягы ошол төрөгөн аялдар ошол 40 күн өтүлек, ошолор кандай тосса болобу, болбойбу? СМС аркылуу келди бул суроо. 40 күн төрөгөн аялдар 40 күн өтөлекте, эгер ал 40 күн эмес, ошол нифастын чеги жок. Эң азынын чеги жок, көбү 40 күн. Ошого чейинки аралыкта эгерде кан токтогон эмес болсо, бул учурда намаз окуй албайт, жана Куран кармай албайт. Ошон үчүн алар тек гана зикир кылып, Кудай Тааланы эскерип, анан дуа кылып отурса болот. Ушинтип тосса болот. Дагы кантип тосса болот? Боюнда бар аялдар? Боюнда бар аялдар алар кадимгидей дарат алышат, намаз окуйт, зикир кылышат, дуа кылышат. Демек, бул нерсе Аллах Таала баягы кылба деген нерсени кылбаш керек, кыл деген нерсени кылыш керек. Демек, бул шариаттын эрежеси. Кечиресиздер, мен ооруканада жалгыз тоссом болобу же жаман жамаат менен тосушум керекпи деген. Биз башын буга чейин деле айтып өттүк, эми мейли телегөрүүчүбүз мүмкүн кеч кошулуп калган болсо. Аял кишиге албетте жалгыз үйүндө, эми үйүндө баягы жалгыз болбосо деле, бирок өзүнүн үйүндө тоскону сооптуу деп айттык. Эже сиңдилери мененби, апасы мененби
эркек адам колдон келишинче мечиттерде жамаат менен тосконо соопту. Эми бул ооруканада жаткан мекендешибиз албетте бул себеби белгилүү экен ооруканада. Ооруканада мүмкүнчүлүк болсо башкалар менен тоскону жакшы. Эгер мүмкүнчүлүгү болбосо жалгыз болсо да кадыр түндү тоссун. Анткени жалгыз көпчүлүктө баягы чектелген жери жок шариатта. Негизгиси бул кадыр түндү колдон келишинче ошол түн Кудайдан баягы тилек кылып, анан кийин баягы эгер динди билген адам болсо, Куран окуганды билген болсо, Куран окуп, башка кылып ушундай зикир чалып өткөргөн жакшы. Мен ойлойм, ушул биздин азыркы ушул суроо берген биздин бир тууганыбыз жалгыз эмес. Анткени сиздин жаныңызда Манас жаңырыгы телеканалы Кудай буйрса ушул таң атканга чейин сиз менен болот. Кудай буйрса бизден кийин бир топ аалымдар, бир топ биздин байкелерибиздер, замандаштар келип сиздерге жакшы ушундай омоктуу ойлорун айтып, жакшы сиздерге насихаттарды, жакшы суроо жоопторуңуздар Кудай буйрса Манас жаңырыгы телеканалынан сиз көрө аласыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум мусулман бир туугандарым, оразоңуздар кабыл болсун деген тилек Кудай буйрса сиздерге да кабыл болсун. Бардык жалпы мусулмандардын жана кыргыз элинин бүтүндөй жалпы мусулмандардын Кудай буйрса бүгүн ораза тутуп атат. Бардыгы кабыл болсун деген тилек менен биздин убактыбыз өтө аз калды, урматтуу устаздар. Сиздер менен биз көп сүйлөшсөк болот эле, бирок эми бул аз убакыттын ичинде бул кадыр түндү бүтүрө албайт экенбиз тилекке каршы. Ошондой болсо дагы эми эркин микрофон берели, элибиз үчүн, мусулмандар үчүн каалоо тилегиңиздер. Устаз сизде. Менин каалоо тилегим Кудай таалам жалпыбызга кадыр түндү кадырлуу кылсын жана түндү бейпил кылсын. Кудай таалам Жабраил периштени жолуктуруп бардык дуа тилектерибизди кабыл кылсын. Андан кийинки менин кеңешим кадыр түндү колдон келишинче Кудай таала тараптан берилген бир мүмкүнчүлүк. Кийинки кадыр түнгө жетебизби, жетпейбизби, бул Кудайдын колундагы нерсе. Ошон үчүн азыркы берилген мүмкүнчүлүктү колдон кетирбестен таң атканга чейин өзүбүздүн жакын туугандарыбызга, өзүбүзгө жана эл журтубузга керек болсо алдыбызда келе турган шайлоолордо да Кудай таалам адилеттүү падышаларды берсин деп, кыскасы майда чүйдөдөн бери кайсыл нерсеге муктаж болсок, албетте пенде муктажбыз. Муктаждыктын бардыгын Кудай тааланын рахматы жаап турган кезде суроо алгыла деп айтмакчымын. Рахмат, сизден Аллах разы болсун. Аллах таала сиздин ниетиңизди берсин. Анда сизде эркин микрофон. Менин деле айтар каалоом ошол кадыр түндө эми ар ким ар кандай ниетте тосот. Бирөө билип, бирөө билбей тосуп атат. Ошон үчүн негизгиси билген баягы бир туугандарыбызга кайрыларым ошо жакшы дуаларды кылып, ошо эл жерибизге жалпы эле дүйнөдөгү адамзаттын бардыгына ошо Кудайдын акыйкат дини жетип, бардыгы ушул ыймандан кабардар бололу деген жакшы дуаларды кылайлы өзүбүз үчүн жана жалпы адамзат үчүн. Ал эми билбеген кадыр түндү баягы кантип согуш керек деп билбей баягы сурап аткан бир туугандарыбызга айтарым, сиз ушул күнү Кудайдан сураңыз. Кудай ушул кадыр түндү сен каалагандай кылып тосууга мага мүмкүнчүлүк бер, мен ошого жеткир деп. Тилегибиз кабыл болот. Кудай буйрса сиз дагы кадыр түндү Кудай каалагандай тоскондордун катарында боласыз иншалла. Чоң рахмат, урматтуу телегөрүүчүлөр. Ушул сиздерге Кудай буйрса 1 саат бою ушул биздин устаздарыбыз ушул жакшы кадыр түндүн адеби жөнүндө колубуздан келишинче кызмат кылдык, сиздердин суроолоруңуздарга жооп бердик деген ойдобуз. Ошондой болсо дагы азыр Кудай буйрса сиздер ушул башканы коюп манастайт деген бизде көрсөтүү болот. Бизде ушул Кытайдан келген аалым бир туугандарыбыз бар. Алар да сиздерге Кудай буйрса жакшы омоктуу ойлорун айтып берет деген ойдобуз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздердин бүгүн буйрса бүгүн биздин конокто Азирети Муфтийдин катчысы жана ошондой эле Кыргызстан Ислам университетинин окутуучусу Мирзат Барпыбеков устазыбыз болду. Жана ошондой эле ушул алыстан биздин өзүбүздүн мекендешибиз ушул Мекке, ыйык кереметтүү Мекке шаарында окуп жаткан ушул шарият факультетинде окуп жатат. Ушул Кудай буйрса канча убакытта буйрса келип ушу элибизге, кыргыз элибизге жакшы өзүнүн сабактарын берет деген ойдобуз. Биздин урматтуу устазыбыз Абдували Акматов устазыбыз болду. Амандыкты тилеген ак пейил окшойт бул адам. Силерде алтын байкелер бар, сыймыктанам, кубанам. Үйүнө тынчтык бергин деп Аллахтан күндө суранам. Сиздердин кызматыңыздарда мен Темирлан Акматов болдум. Кийинки жолугушканга чейин салам алейкум, кайыр.